Болгария Республикасы түштүк-чыгыш Европада жайгашкан мамлекет. Балкан жарым аралынын чыгыш бөлүгүндө. Чыгыштан Кара деңиз менен жуулат. Түштүктө Греция жана Туркия, батышта Сербия жана Македония, түндүгүндө Румыния менен чектешет. Чек аралардын жалпы узундугу 2245 километр. Анын 1181 километри кургактык, 686 километри дарыя жана 378 километр деңиз аркылуу. Автомобиль жолдорунун узундугу 36720 километр. Темир жол тармагы 4300 километр. Борбору София шаары. Болгариянын климатынын өзгөчөлүгү анын өткөлдүүлүгү жана ар түрдүүлүгү. Климатты түзүүчү факторлор менен анын ичинде Болгариянын географиялык жайгашуусу жана рельефтин түрлөрүнүн ар түрдүүлүгү менен аныкталат. Болгариянын аймагынын көбүндө мелиюм континенттик климат үстөмдүк кылат. Кара деңиз жээгинде жана өлкөнүн түштүк аймактарында климат субтропикалык зонанын жер ортолук деңиздик вариантына жакын. Болгарияда 3 эл аралык аэропорт бар: София, Варна жана Бургас. Аэрофлот жана Болгария Air Moskva София багыты боюнча күн сайын каттамдарды аткарышат. Учуу мөөнөтү 2 саат 55 мүнөткө созулат. Билеттин болжолдуу баасы 200 евро. Бургас жана Варна шаарларына жумалык каттамдарды Сибирь аба жолдору аткарат. Жайында Бургас менен Варнага чартердик каттамдар аткарылат. Рейстерди Сибирь авиакомпаниялары, Трансаэро, Вим Авиа, болгариялык авиалиниялар жана Атлант Союз авиакомпаниялары аткарышат. Ишкердик, окуу, туристтик, гуманитардык жана транзиттик визаларды алуу 2007 жылдагы визаларды берүүнү жеңилдетүү жөнүндө Европалык шериктештик менен Россия Федерациясынын ортосундагы макулдашуу, ошондой эле Болгария Республикасынын өкмөтү менен Болгария Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашуу менен жөнгө салынат. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн 2002 жылдагы жумуш визалары жана узак мөөнөттүү визалар Болгариянын миграция кызматы жана Беларусь Республикасынын эмгек министрлиги менен макулдашуу боюнча Болгариянын консулдуктары тарабынан берилет. Жарактуу түрк же румын визасы бар чет элдик жарандар Болгарияда транзит менен 5 күнгө чейин жүрө алышат. Ата-энеси жок жашы жете элек жарандарга өлкөдөн чыгып кетүү үчүн ата-энесинин же аларды алмаштырган адамдардын, камкорчулардын, асырап алуучулардын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдугу талап кылынат. Болгарияда мындай шарттарда салттуу коопсуздук чараларын унутпоо керек жана ээн жерлерде, цыган конуштарында, махаллаларда же түнкүсүн аларга жакын жерлерде басууга аракет кылбоо керек. Айрыкча ири соода борборлорунун унаа токтотуучу жайларында кол менен акча алмаштыруу же унаага акча же кандайдыр бир баалуу буюмдарды калтыруу сунушталбайт. Кымбат баалуу унааларды кайтарылган унаа токтотуучу жайларга гана коюу максатка ылайык. Болгарияда автомобиль транспортунун абалы бара-бара жакшырууда. Кышкысын тоо ашууларында дөңгөлөктөрүнө чынжыр орнотулбаган унаалардын жүрүүсүнө транспорт полициясы тыюу салышы мүмкүн. Өлкөнүн негизги трассаларында саякаттоо үчүн алдыңкы айнеки виньетка сатып алып чаптоо керек. Калктуу конуштардын адаттары эреже катары 2 тилде көрсөтүлөт: болгар жана англис тилинде. Ылдамдыкты чектөөгө келсек, Болгарияда калктуу пункттарда 50 км/сааттан ашпаган ылдамдыкта, эл жашаган жерлерден тышкары 90 км/сааттан ашпаган ылдамдыкта, ал эми экспресс жана шоссе жолдорунда 140 км/саатка чейин айдай аласыз. Болгариянын ири шаарларынын борборлорунда унаа токтотуучу жайлардын акысы зонага, көк жашылга жараша өзгөрөт. Көрсөтүлгөн зоналардагы унаа токтотуучу жайлар жерде горизонталдуу жол белгилери, ошондой эле тиешелүү вертикалдуу жол белгиси менен көрсөтүлөт. Эреже катары мындай унаа токтотуучу жайлардын аймагы фото жана видео көзөмөл камералары менен көзөмөлдөнөт. Айдоочулар унаа токтотуучу жайларды өз убагында төлөбөгөн унаалар тосулуп же унаа токтотуучу жайларга тартылышы мүмкүн. Болгариянын саламаттык сактоо системасы айрыкча ири шаарларда жана курорттордо жалпысынан жакшы иштейт. Окуя же кырсык болгон учурда бейтапка бекер медициналык жардам көрсөтүлөт. Болгарияда тез жардам кызматтарын 28 тез жардам борборлору жана алыскы жана жетүүгө кыйын аймактардагы 197 филиалдары тейлейт. Узак мөөнөттө дарылоого акы төлөнөт, бирок салыштырмалуу арзан. Стоматологиялык кызматтардын баасы да орусиялыктарга салыштырмалуу бир аз төмөн. Дары-дармектердин баасы алардын көбү сырттан келгенине карабастан салыштырмалуу төмөн. Өлкөнүн жогорку сапаттагы дары-дармектерди жана парфюмерияны чыгарган өзүнүн фармацевтик өнөр жайы да бар. Дарыканалар адатта 9-дан кечки 8:00-ге чейин иштейт. Күнү-түнү иштеген нөөмөтчү дарыканалар да бар.
Болгария жаркыраган жана жумшак күн, таза кум менен чексиз пляждар, дениз ак климат, кооз пейзаждар, улуу тоолор, арзан жана сапаттуу эс алуу. Жаратылыш шарттарынын аркасында өлкөдө карама-каршы эки тармак ийгиликтүү өнүгүп жатат. Лыжа курорттору жана Кара деңиздин жээгиндеги пляждык эс алуу. Эң жакшы лыжа курорту Банско, эң эскиси жана эң чоңу Боровец. Болгариядагы эң бийик лыжа курорту жана толук эмес улуттук парк Витоша. Пампорово кышкы климаты жумшак жана күнөстүү күндөрү көп курорт. Жайкы эс алуу үчүн туристтер балдар менен күнөстүү жээктин чексиз пляждарын тандашат. Мындан кем эмес популярдуу Golden Sands курорту. Созополь курорту кызыктуу, гректерди, римдиктерди жана түрктөрдү өз өмүрүндө көргөн байыркы шаар. Тынчтыкта эс алуу үчүн Ыйык Константин жана Ильяна, ошондой эле Сент-Влас курорттору ылайыктуу. Альбена өзүнүн кең жээги менен белгилүү. Капта сонун курорт бар, Приморска. Сиз пляждагы эс алуудан гана рахат албастан, ошондой эле кооз жерлерди көрө турган чоң курорт Варна. Балчик укмуштуудай архитектурасы бар порт шаар. Жарым аралда байыркы Ниссе бар шаары жайгашкан. Анын пляждары майда алтын кум менен капталган. Болгария элдерди чын ыкластан сүйгөн жана түшүнгөн боорукер, ачык жана кең пейил адамдардын өлкөсү. Туристтик инфраструктура жогорку деңгээлде. Ар кандай табитке жана бюджетке ылайыктуу мейманканалар сунушталат. Болгария парламенттик республика. Болгариянын мыйзам чыгаруу органы бир палаталуу парламент ар бир 4 жылда шайланат жана 240 депутаттан турат. Мамлекет башчысы жана куралдуу күчтөрдүн жогорку командачысы президент. Болгарияда автономиялуу аймактык түзүмдөр кабыл алынбайт. Анын аймактык бүтүндүгү кол тийгиз. Болгария административдик жактан 28 аймакка, анын ичинде Борбору Софияга бөлүнөт. Ири шаарлары Пловдив, Варна, Бургас, Русе. Сот бийлиги жарандардын юридикалык жактардын жана мамлекеттик укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргойт. Сот бийлиги көз карандысыз. Судьялар, прокурорлор жана тергөөчүлөр өз милдеттерин аткарууда мыйзамга гана баш ийишет. Болгариянын расмий тили болгар тили. Бул орус тили менен көп окшоштуктары бар славян тили. Ошондуктан орусиялыктар үчүн түшүнүктүү, бирок өз алдынча сүйлөмдөрдү түзүү кыйынга турат. Болгарияда орус тили көп угулат. Улуумун мектептерде орус тилин үйрөнүшкөн. Ошондуктан алар жакшы сүйлөшөт, бирок жаштар аны жакшы билишпейт. Ал эми орус жана болгар тилдерине жазылганы жана үнү бирдей, бирок мааниси такыр башка сөздөр бар. Болгарияда туристтерди чаташтырган бир нерсе бар. Эгерде болгарлар бир нерсеге макул болбосо, аларга биз ооба деп айткыбыз келгендей баш ийкешет. Башкача айтканда, биз көнүп калган баш ийкөө жок дегенди билдирет. Болгарияга Европадан көптөгөн туристтер келет. Андыктан сатуучулардын жана официанттардын көбү англисче жакшы сүйлөйт. Болгар пляждары ар дайым таза алтын куму, деңизге жумшак эңке иштери жана коопсуз түбү менен атагы чыккан. Бул балалуу үй бүлөр үчүн абдан ыңгайлуу. Пляждар Кара деңиздин жээгинде бир кең тилкеге созулуп жатат. Алардын жалпы узундугу 378 километрди түзөт. Көптөгөн пляждар аймактын коопсуздугу жана экологиялык тазалыгын тастыктаган Европанын көпчүлүк сыйлыгына татыган. Болгариянын бардык шаардык пляждарында куткаруучулар жана кол чатырлар бар. Ошондой эле шезлонгдор ижарага берилет. Болгариянын пляждары такыр башкача. Заманбаптары да бар. Алар европалыктардан кем калышпайт. Ошондой эле жапайы жана эң калган, анда эс алып табият менен жалгыз боло аласыз. Кара деңизде ачык толкундар жана агымдар болбогондуктан бул жерде бийик толкундар өтө сейрек кездешет. Болгариядагы суу Европадагы эң таза суулардын бири. Курорттордун пляждарында суу аттракциондорунун 40-ка жакын түрү бар. Серфинг, найза менен балык уулоо, парус, суу лыжа, дельтаплан, пляж волейболу жана футбол ойноого болот. Болгарияда кеңири өнүккөн коомдук транспорт тармагы бар. Поезддер, автобустар, микроавтобустар. Софияда метро бар. Саякаттоонун эң ыңгайлуу жолу автобус. Болгариянын ар бир шаарында өзүнүн автовокзалы бар. Автобус өлкө боюнча тез жана арзан саякаттоого мүмкүндүк берет. Болгариянын шаарларында дээрлик эч кандай тыгын жок. Ошондуктан автобустар график боюнча жүрүшөт. Акыркы жылдары автобустардан тышкары маршруттук таксилер жана микроавтобустар өнүккөн. Алар шаарлар аралык үзгүлтүксүз каттамдар менен жүрүшөт. Болгариядагы таксилер сары түскө боелгон жана терезесинде тарифтери жазылган прескурант бар. Көчөдөн такси кармагандан көрө телефон аркылуу чалган жакшы. Өлкөнүн калкы 7,2 миллионго жакын адамды түзөт жана анын басымдуу бөлүгүн болгарлар.
4-7 кылымдардагы элдердин улуу көчүнүн учурунда легендарлуу фракиялыктардын, түрк тилдүү уруулардын жана түштүк славяндардын ассимиляциясынын натыйжасында пайда болгон өзгөчө этникалык топ. Болгар менталитетинин өзгөчөлүгү темперамент, эрктүүлүк жана мекенге болгон жалындуу сүйүү менен айкалышкан жакшы мүнөз, эмгекчилдик, ачыктык жана меймандостук. Болгариялыктардын жүрүм-турумундагы мындай өзгөчөлүктөр өлкөдө чындап эле кызыктуу болушун камсыздай алат. Тургундар коноктордун ыңгайлуулугу үчүн баардыгын жасабастан, алардын тарыхы жана маданияты жөнүндө мүмкүн болушунча көбүрөөк айтып берүүгө аракет кылышат. Болгариянын түштүгүндө Туркия жана Греция сыяктуу туристтик бизнестин титандары менен чектешип, алардын тажрыйбасын ийгиликтүү өздөштүрүүдө. Жаратылыш шарттарынын аркасында өлкөдө бири-бирине карама-каршы эки тармак ийгиликтүү өнүгүп жатат. Лыжа курорттору жана Кара деңиз жээгинин алтын кумдарында пляждык эс алуу. Бирок Болгария өзүнүн эң сонун курорттору менен гана белгилүү эмес. Айыл чарбасы экономиканын олуттуу бөлүгүн түзөт. Анын негизги тармактары шарап жасоо жана тамекичилик болуп саналат. 20-кылымдын акыркы 10 жылдыгында созулган терең экономикалык кризиске карабастан, жаңы 1000 жылдык мамлекет үчүн калктын жашоо деңгээлинин акырындык менен жакшырышына алып келген бир катар ийгиликтүү реформалар менен белгиленди. Бүгүнкү Болгария 2007 жылдан бери мүчө болгон Европа биримдигинде эң төмөнкү баалар менен мактанган базар экономикасы бар гүлдөгөн республика. София Европанын эң кооз борборлорунун бири. София европалык шаарлардын жеткиликтүү тизмесинде 2-нчи орунда турат. Софиядагы турист күнүнө 45 евро гана сарптап тынч эс алат. Борбор өлкөнүн борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Софиядан Велико Тырновага жана атактуу Роза өрөөнүнө тез эле жетип барасыз. Ошондой эле Софияга жакын жерде дагы бир белгилүү табигый кооздук бар — Витоша тоосу. Борбордун ызы чуусунан тажап тоого сейилдеп Роза өрөөнүнө барууга же Велико Тырновага экскурсияга барууга болот. София чыныгы аял сыяктуу, ал өзүнүн чыныгы жашын жашырганды артык көрөт. Анын гербинде да өсөт, бирок карыбайт деген жазуу бар. Болгариялык борбордун жашы таң калыштуу эмес экени чын, бирок жакшылап карасаң айкын болот. Өткөн 1000 жылдыктар ибадаткананын терезелеринен көз чаптырып, жердеги аман калган мозаикага көз кысып, кууш көчөнүн тротуарынын таштарынын күңүрт тыкылдаганы менен бизди чакырат. София көп кырдуу жана ал саякатчыны аябай таң калтырат. Анын көчөлөрү менен басып бара жатып, убакыттын өтүшүн сезбей, карылык да токтогондой сезилет. София жашоосунда көптү көргөн жана билгендерин бөлүшүүгө дайыма даяр. Администрациялык жактан София 24 районго бөлүнөт, же алар бул жерде жамааттар деп аталат. Алардын ар биринин өзүнүн администрациясы бар. Дээрлик ар бир аймакта сиз укмуштуудай нерселерди таба аласыз. Бирок борбордук аймактар туристтер үчүн чындап эле кызыктуу. Средец бул жерде Софиянын эң популярдуу кооз жерлери. Анын ичинде символикалык жерлеринин бири шаардын атын берген Ыйык София чиркөөсү тапталган. Ошондой эле байыркы Сердика чебинин урандылары бар. Баньки аймагы ден соолугун чыңдагысы келгендер үчүн барууга арзыйт. Анткени дал ушул жерде Болгариядагы эң мыкты термалдык курорт жайгашкан. Софиянын эң чоң району Люлин деп аталат. Ал ушунчалык чоң болгондуктан анын өзүнүн борбору бар жана тамашалап Болгариянын 3-чү чоң шаары деп аталат. Бул жерде 110 миңден ашык адам жашайт. Уникалдуу чиркөө архитектурасы, кооз жаратылышы жана шыпаалуу суусу Болгариянын борбору туристтерди тартууну жана аларды таң калтырууну билет. Сиз сөзсүз түрдө шаардагы эң эски имаратты, Ыйык Георгий Жеңиш ратуундасын, легендарлуу София чиркөөсүн, Ыйык Николай чиркөөсүн, Баня башы мечитин көрүп, кереметтүү фонтандарга суктанып, шыпаа булактарына барып көрүңүз. Майдын ортосунан сентябрдын аягына чейинки мезгил Болгариянын борборуна саякат үчүн оптималдуу болуп саналат. Бул учурда бул жерде абдан жылуу. Бир гана терс жагы туристтердин көптүгү жана ошого жараша аттракциондорго жана музейлерге кезек күтүү. Активдүүлүктүн экинчи чокусу лыжа сезонуна туура келет жана декабрдын аягынан апрелдин башына чейин созулат. София бардык тараптан тоолор менен курчалгандыктан бул жерде кыш абдан жумшак, үшүк сейрек -10 градус Цельсиядан ашат. Бирок кардын катмары туруктуу, бул лыжачыларга абдан пайдалуу. Софияда турист эмне кылышы керек? Таң калыштуусу заманбап мегаполистин борборуна шайкеш келген байыркы Сердика чебинин урандыларын изилдеңиз. Анын бөлүктөрү азыр метродо жана жер астындагы өтмөктөрдө жайгашкан. Амфитеатрдын үстүндө мейманкана көтөрүлүп, эки байыркы храм дагы эле иштеп жатат. Айя София чиркөөсүнө барыңыз. Бул өтө адаттан тыш курулуш. Анын дубалдары сырдал элек, формалары катуу, коңгуроо мунарасы таптакыр жок. Бирок Болгариянын борборуна өз атын берген бул өзгөчө храм бүткүл православ дүйнөсүнүн эбегейсиз маданий жана тарыхый баалуулугу болуп саналат.
Софиядагы эң атактуу чиркөөнүн, Александр Невский соборунун өлкөнүн Осман империясынын моюнтуругунан бошотулушунун символу болгон фонунда сүрөткө түшүңүз. Анын бийиктиги 50 метрден ашат. Байыркы Сердиканын уникалдуу эселеги болгон Сент-Жорж чиркөөсүнө барыңыз. Болжол менен 1,5 миң жылдык тарыхында имарат өзүнүн максатын жана планын бир нече жолу өзгөрткөн. Анда күмбөз, мончо, чөмүлтүүчү жай, жада калса мечити болгон. Бүгүнкү күндө бул жерде окумуштуу байыркы фрескаларды көрө аласыз. Эң сейрек кездешүүчү болгар минералдык суусу менен ден соолукту чыңдаңыз. Софияда 40тан ашык термалдык булактар бар жана алардын дарылык күчүн байыркы римдиктер баалашкан. Борбордук минералдык ваннанын жанында ар дайым жан берүү үчүн нымды өзүң менен ала турган атайын булак бар. Бирок 1913-жылдан бери иштеп, абдан популярдуу болгон мончонун өзү өткөн кылымдын 80-жылдары жабылган. Партиялык кызматкерлер болгарлар үйдө жуулсун деп чечишкен. Азыр имаратты көргөзмө борборуна айлантып жатышат. Бирок алар ички жасалгасын сактап калууга убада беришкен. Улуттук тарых музейине барыңыз. Анын коллекциясы чынын эле уникалдуу жана 650 миң экспонаттан турат. Курал-жарак, тиричилик буюмдары, улуттук кийимдер, байыркы тыйындар, карталар жана сейрек кездешүүчү тарыхый сүрөттөр. Бул музейдин залдарын бир нече саат бою кыдырууга болот. Ретро трамвайга түшүңүз. Анын орундуктарынын арткы жагы бекем эмес жана башка тарапка оодарылып турат. Ошондуктан бири-бирине карама-каршы отура аласыз. Ырас отургучтар өздөрү жыгач жана көнүп калбасаң титиреп калышы мүмкүн. Бирок түсү адамга жагымдуу. Витоша тоосуна чыгыңыз. Кышында бул жерде лыжа тебүүгө аракет кылсаңыз болот. Ар кандай деңгээлдеги эңкейиштер бар. Ал эми жайында активдүү эс алууну сүйүүчүлөргө сейилдөө үчүн кызыктуу маршруттар сунушталат. Жаш туристтерди сөзсүз түрдө Софиядагы эң өзгөчө музей Мусейка алып баруу керек. Сиз анын экспонаттары менен каалаганыңызды жасай аласыз. Тийүү, ойноо, эксперимент жасоо. Анткени бул музейдин негизги максаты илимди кызыктуу оюнга айландырууга болоорун далилдөө болуп саналат. Боливия планетадагы эң бийик жана эң оочулунган өлкө гана эмес. Бул жерде ар бир кадамда көпчүлүк сынатоочту колдонууга туура келет. Бул укмуштуудай штат дүйнөдөгү эң туздуу, эң нымдуу жана кургак аймактарга ээ. Бул жерде 37 тил расмий түрдө кабыл алынган жана укмуштуудай жергиликтүү аттракциондор дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген миллиондогон ынталуу саякатчылардын каалоолор тизмесинде. Адамдар бул жерге инка шаарларына жетүү үчүн келишет. Уюни туздуу жерлери аркылуу джиптер менен жарышат. Булуттардын арасында көтөрүлгөн кордильера чокуларын көрүшөт жана Джеймстин фламинголорун көрүү үчүн Лагуна Колорадо бийик тоолуу Кызыл көлүнө чыгышат. Боливиянын расмий борбору Сукре шаары болуп саналат. Бирок өкмөт жана көптөгөн мамлекеттик мекемелер өлкөнүн эң ири шаары Ла-Паста жайгашкан. Анын колониялык көчөлөрүн кыдырып чыгууну сунуштайбыз. Ла-Пастын борбору Мурильо аянты. Ал жерде президенттик сарай, парламент имараты жана легислатива сарайы жайгашкан. Аянттын жана ага жакын жайгашкан Калажаян аймагынын айланасында көптөгөн колониялык сарайларды таба аласыз. Алардын айрымдарында азыр көптөгөн музейлер бар. Прада бульварларынын түндүк четинде Плаза Сан-Франциско жайгашкан. Бул шаардын этникалык райондорунун дарбазасы. Негизинен аймара индейлери жашашат. Парокиас де Индиос, Индия кварталдары, бийик тоолуу өрөөөндөр шаардын испан тарабынан тыккан бөлүнгөн. Бирок бул аймактын негизги кызыктуу жери болгон чиркөөлөр жана түстүү базарлар менен толтурулган. Меркадо до Ичикерия албетте Ла-Пастагы эң окумуштуу жерлердин бири. Аянттын өзүндө улуу Иглесия де Сан-Франциско собору турат. Анын артында түркүн сыйкырдуу тумарларды жана жакшы күмүш буюмдарды сатып ала турган түркүн түстүү Меркадо де Брухас бүбүрлөр базары жайгашкан. Боливияга экскурсия учурунда планетадагы эң чоң тайыз туздуу көл Салар де Уйниге сөзсүз барышыңыз керек. Алар өлкөнүн түштүгүндө деңиз деңгээлинен 3650 метр бийиктикте жайгашкан. Суу сактагычтын борборунда туз катмарынын калыңдыгы 10 метрге жетет. Туздун жалпы көлөмү болжол менен 10 миллиард тоннага жакын. Жаан-чачындуу мезгилде көл бир аз көлөмдө сууга толуп, суу сактагычтын түбүндө жол тандабас менен жүрүүгө тоскоолдук кылбайт. Бул учурда ал чексиз Боливиянын асманын чагылдырган чоң күзгүгү айланат. Америкалык астронавт Нил Армстронг Уйниге келип, бул чөлгө баргандарга мындан ары космоско учуунун кереги жок экенин белгилеген. Уюниде туздуу саздын борборунда жайгашкан Инкахуаси сыяктуу укмуштуудай кооз аралдар бар. Ал коралдардын жана деңиз кабыктарынын калдыктары менен таш блокторунан түзүлгөн.
Бул жерде 7 метрлик кактустар өсүп, кызыктуу жаныбарлар жашайт. Туристтерди кызыктырган нерсе кайгылуу көрүнүш болсо да кароосуз калган паровоздордун көрүстөнү. Сиз сөзсүз түрдө бийик тоолуу Кызыл көлгө, деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктикте турган көлгө саякатка чыгууңуз керек. Лагуна Колорадо же Кызыл лагун. Көлдүн суулары бай кызыл түскө боелгон. Булаларга бул жерде өскөн балырлардын жаркыраган пигменти менен берилген. Кээ бир жерлерде алардын түсү ак болуп, укмуштуудай карама-каршы аралдарды пайда кылат. Ак кардын суулары бурак менен боелуп, кендери ушул жерлерде жайгашкан. Таң калыштуусу, лагундагы суунун түсү абанын температурасына жана сутканын убактысына жараша өзгөрөт. Кээде көл күрөң же кызгылт түскө айланат. Бул укмуштуудай пейзаждарды жана сулуулуктарды чындап көрүп чыгыш керек. Сейрек кездешүүчү түрдөгү кооз канаттуулар Джеймс фламингосы лагундун сууларынан тамак табышат. Бул жерлерде көп санда жашаган планктондун өзгөчө бир түрү менен азыктанышат. Боливиянын дагы бир легендарлуу кооз жери бул Валле де ла Луна же Ай өрөөнү. Ал баардык туристтерди өзгөчө таң калтырат. Анын фантастикалык пейзаждары Ла-Пастан болгону 10 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бирок ал сизди цивилизациянын кичинекей белгилери жок алыскы планетада жүргөндөй элес калтырат. Миңдеген жылдар бою шамал, күн жана суу таш, кум жана туздан турган бул ай пейзажын жараткан. Боливияга баруу үчүн орусиялык жарандарга виза талап кылынбайт. Өлкөдө жергиликтүү жана эл аралык чынжырлардын мейманканалары, ошондой эле жайгаштыруу уникалдуу варианттары бар. Мисалы, толугу менен туздан турган адаттан тыш мейманкана комплекси. Ал кургак көлдүн түбүндө, Альтиплано түздүгүнүн түштүк бөлүгүндө жайгашкан. Ла-Пас түштүк Американын тоолорунда 3600 метр бийиктикте жайгашкан укмуштуудай шаар. Ал көптөн бери өчкөн жанар тоонун чөйчүк сымал кратеринен агып өткөн байыркы дарыянын өрөөндө жайгашып, анын ролун өзүнө алган. Боливиянын де-факто борбору Ла-Пастагы жашоо көпчүлүк деген сөз менен байланышкан. Бул дүйнөдөгү эң тик көчөлөрү бар эң бийик борбор. Бул жерде сиздин демиңиз түбөлүп көтөрүлүүдөн же кычкылтектин жетишсиздигинен гана эмес, жергиликтүү тургундардын ойго келбеген каада салттарынан да тартылат. Харизматикалык испан маданияты Ла-Паста сырдуу, мистикалык индиялык салттар менен чырмалышкан. Ал эми католицизм, тотемдерге жана сыйкырчылыкка ишеним менен бирге жашайт. Шаардын үстүнөн дүйнөдөгү эң узун асма жол телеферико, кабелдик линиялар созулуп жатат. Дүйнөнүн эң бийик жайма базары уникалдуу кооздуктарды сунуштайт. Ал эми жол кесилиштеринде сизди экусита коштоп жүрөт. Тамашакөйдүн кийимин кийген эң ынтымактуу тынчтык офицери, рулда кока жалбырактарын жайбаракат чайнап жаткан айдоочу менен дароо кол алышат. Ла-Пас адатта түндүк, түштүк жана борбордук аймактарга бөлүнөт. Бирок расмий түрдө шаар 7 чоң районго ажыратылган. Зона центра борбордук аймак. Анда Ла-Пастын негизги проспектилери жайгашкан. Алардын боюнда боливиялык банктардын жана компаниялардын кеңселери бар. Бул жерде эски таун центро, Ла-Пастын тарыхый борбору, көптөгөн музейлер, мейманканалар жана кызыктуу дүкөндөр менен толтурулган. Ал эми анын жүрөгүндө шаардын башкы аянты, түстүү Ла-Пас собору, парламент собору жана улуттук конгресстин имараты бар Плаза Мурильо жайгашкан. Дахума шаардын эң бай борбордук району болуп саналат. Ал 3 кварталга бөлүнгөн. Сопокачи шаардын так борборундагы эң эски турак жай аймагы. Сан-Педро орто класстын соодасы топтолгон Плаза Сукре айланасындагы квартал. Сан-Хорке Ла-Пастын бизнес борбору. Анда элчиликтер, дүйнөлүк фирмалар, мыкты мейманканалар, ресторандар жана бутиктер. Ошондой эле эң бийик асман тиреген Торре Жирасолес жайгашкан. Малласа Ла-Пастын жапыс тоолорундагы бай турак жай району. Анда эң бай үй бүлөлөр жашайт. Бул шаардын экинчи каржы борбору болуп эсептелет. Анда дүйнөлүк компаниялардын кеңселери жана борбордогу эң ири соода борбору Ла-Пас жайгашкан. Түштүк району Зона Сур бай жана шаардын эң коопсузу. Ал ай өрөөнү менен чектешкен адырлуу аймакта жайгашкан. Көптөгөн сарайлар, бакчалар жана парктар бар. Түндүк аймак. Анда өнөр жай жана тамак аш өнөр жайлары, атап айтканда Кервекерия Боливиана пиво заводу өнүгүп жатат. Ошондой эле түндүктө Ла-Пас коңшу Эль Альто шаарына жолугат. Алардын чек арасы шоссе менен өтөт. Макс Паредес жашоо деңгээли орточо шаардагы эң жашыл конуш болуп саналат. Мирафлорес өлкөнүн негизги университеттери, ошондой эле шаардык оорукана жайгашкан район.
Боливия ашканасы испан ашканасынын Аймара элинин жергиликтүү ингредиенттери жана каада салттары менен айкалыштырууга негизделген. Башкалардын арасында аргентиналык, немис, Италия, француз жана араб маданиятынын акыркы таасирлери менен. Боливиянын салттуу тамактарына жүгөрү, картошка, квиноа жана буурчак кирет. Бул ингредиенттер испан ашканасы менен айкалышкан. Күрүч, буудай жана ет, анын ичинде уй эти, чочконун эти жана тоок эти. Альмиерзе Боливия күнүнүн эң маанилүү тамак ашы. Ошондуктан күнүмдүк жашоо анын айланасында айланууда. Узак түшкү тамак бүтүндөй өлкөдө салт болуп саналат. Ошондуктан жумушчуларга үйгө түшкү тамакка кайтууга убакыт берүү үчүн ишканалар жана дүкөндөр 12ден 15:00 чейин жабылат. Боливиялык типтүү түшкү тамак бир нече тамактан турат. Анын ичинде шорпо, ит, күрүч жана картошканын негизги курсу. Андан кийин десерт жана кофе берилет. Түшкү тамак жай темпте желет жана салттуу түрдө уйку менен коштолот. Ал түшкү тыныгуу сиеста деп аталат. Боливиялыктар британиялыктарга окшош түштөн кийин чай тыныгуусун белгилешет. Адатта чай тыныгуу салондордо, чай бөлмөлөрүндө саат 16:00ден 17:00 чейин болот. Бул чай бөлмөлөрү көбүнчө нан бышыруучу жайларга туташтырылгандыктан чай менен бышырылган тамактарды бир эле учурда ичүү мүмкүн. Кара чай адатта Мария кукилери же салттуу умита сыяктуу печеньялар менен ичилет. Боливиялыктар көбүнчө кара чайдын ордуна кока жалбырагынын тундурмасын ичишет.